12 dekabrdan kelganmiz. Диярбек Максутов Ош эл аралык медициналык университетинин 1-курсунун студенти. Ал Өзбекстандан келип билим алууда. Алган билимин өз өлкөсүндө колдонуп дарылоо тармагында иштесем дейт. Бирок каарманыбыз билим алып жаткан окуу жай айрым талаптарга жооп бербейт деген жүйө менен лицензиядан ажыратылышы мүмкүн. Студент учурда ушул маселеге кыжалат болуп турат. Университетте 1-курсман, даволоо курсунда окуйман. Дарылоо курсунда окуйм. Окууда шарттарыбыз жакшы, мугалимдердин сабак бериши, тажрыйбалары жогору, практика жана теория сабактарын жакшы өтүп жатышат. Декабрь айында келгенмин. Өзбекстандан жалпы 60-ка жакын студент билим алабыз. Буга чейин Кыргызстандагы медициналык окуу жайларды иретке салуу боюнча сунуштар айтылып келген. Мындан улам саламаттыкты сактоо министрлиги 24 жеке менчик медициналык окуу жайлардын 17си жабууларын билдирген. Атайын текшерүүдөн кийин 9 жабуулары жарыяланган. Ошо клиникасынын базасы бар, негизи кайсы клиникада өтүп атат экен. Анан ошол өтүп аткан клиниканын ичинде жанагындай медициналык жабдыктар жетиштүү бекен, ошол окуу программасына жараша жетиштүү санда бекен, ушундай маанеде только клиникасына эле текшердик. Анан медициналык жабдыктарын текшердик. Ошолор баарын окуп билиш керек да. Андан тышкары эки немени окуу жайды тиги жетөөнө кошкондо 9 болот да, 9-ун биз ошо билим берүү министрлигинин кароосуна жөнөтүп атабыз. Алардын өздөрүнүн немеси бар, жана жобосунун негизинде алар өздөрү чара көрөт. Лицензиядан ажырашы мүмкүн болгон тизмеге Ош шаарындагы 2 окуу жай киргизилген. Анын бири 2019-жылы ачылган Ош эл аралык медициналык университети. Аталган окуу жайдын президенти экинчи жолу лицензияны 2021-жылы алып, ал эл аралык уюмдун аккредитациясынан өткөндүгүн айтат. Ошондой эле клиникалык базасы жана медициналык жабдуулары тууралуу бардык документтери бар экендигин билдирет. Мындан сырткары лицензиядан ажыратуу тартиби аткарылбай жаткандыгын кошумчалайт. Лицензияны тартып алыш үчүн кайда мындай этаптар турат. Биринчи эскертүү берилиш керек, мына орусча жазылып турат, предупреждение. Экинчи штраф. Бул деген кайсы жерден сен ката кетирсең, ошол жерге карап тур. Үчүнчүсү анан кийин токтотуп туруп сотко өткөрөт. Анан соттун чечими менен аны өзүтөт. Бизде азыр мунун эч кимиси жок эле, мындай болду, ошон үчүн муну дагы көрөлү. Анан эми сиздер студенттердин тагдыры, мугалимдердин тагдыры дейт. Эми жаап койгон болсо көрөбүз. Бул жерде мындай иштер Кыргызстанда болгон, 2006-жылы дагы студенттер эч качан күйбөйт, аларды бардык вуздарга мамлекет жайланыштырып берет. Но бирок биз ойлойбуз, мунун бардыгы азыр жабылбайт го деп ойлойбуз. Себеби эгер биз эртең алганда мүмкүн сот органдарына чейин кайрылганга барышыбыз мүмкүн. Эми азыр биз дагы өзүбүздүн юристтер менен кеңешип атабыз, анан кийин аны дагы көрөбүз. Аталган окуу жайда чет өлкөлөрдөн 250-гө чукул студент окуйт. Ал эми Кыргызстан боюнча медициналык багытта 28 миңден ашык чет элдик жаран билим алат. Алардын 8 миңге жакыны коңшу өлкөлөрдөн болсо, 20 миңдеги Пакистан, Индия, Бангладеш сыяктуу мамлекеттен келгендер. Мындан 2 жыл мурун Пакистан Кыргызстандагы медициналык жогорку окуу жайларды кара тизмеге киргизип, кайра чыгарган болчу. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.